Премьер-министр, биздин өлкө Өмүрбек Токтогулович, кредит менен жашайбы? Суроо. Убакыт токтоп турсун. Түшүнгөн жокмун, эмне дейсиз? Биздин өлкө кредит менен жашайбы? Кредит менен дейсизби? Ооба. Сиз бюджетти айтып атасыз го дейм. Жок, ошол биздин бюджет негизинен кредит. Бюджет бүгүнкү күндө бюджетке быйылкы жылы мына бюджетке тыш жактан жардам берип аткан баардыгын санап чыксак, 380 миллион доллар быйыл бюджетке. Биз кунторсуз жашап келгенбизби? Урматтуу Өмүрбек Токтогулович. Менин убактым токтотуп койгула десем, экраныңар өчүп калды. Же жолдошуга келгенде эле ушундай болуп калабы билбейм. Жылдыз айтпайына. Мынакей быйыл болсо кумтөр 35%га атайын жанагы мөңгү жылып кетти деп, ошо 35%га чыгарган алтындын көлөмүн азайтты. Ошонун негизинде 3,5 миллиард сомдой бүгүн бюджетке түшпөй атат. Ошонун негизинде биздин мынакей бюджетке жанагы ички дүң продукцияга таасири тийип 6,5%га түшүп атат. 6,5%. Биз сиздерге өзгөртүлгөн азыр бюджет киргизип атабыз. Быйыл алар болсо 6 миллиард 800 миллиондун ордуна алар бир 4 миллиарддын тегерегинде акча эле гана салык түрүндө төлөп беребиз деп атат. Мына кумтөрдүн бүгүнкү күндө бюджетке таасири. Мен айлыкты айтып аткан жокмун, иштеп аткан адамдардын. Мен салыкты гана айтып атам. Дивидендти айтып аткан жокмун, себеп дегенде дивиденд 1,5 миллиард сом каралган бюджетте. Ал жөнүндө да айтып аткан жокмун.